Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн бизге 4 айдан кийин жакшы болуп, өзүн жакшы сезген пациентибиз келди. Демек, сүйлөшөлү, сурайлы, эмнени жасады, эмнени кылды, Так, саламатсызбы? Так, катыраак сүйлөй бересиз. Жашыңыз канчада? 57 жаштасыз. Так, сиз мага 4 ай мурун келгендеги абалыңыз жөнүндө айтып бериңиз. 4 ай мурда келгенде эмнеди? Асалчы эмесмин, өз бетимче жүрө алчу эмесмин. Денем оорулушуп турчу, ичим катчу, оң күндөрүдөн барчумун. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы. Так, сиз бизден бир курс лечениени алдыңыз, Так, сүйлөп курт алдыңыз. Массаж алдыңыз. Капельницаны алдыңыз. Чөптарын ичип атасызбы? Ичип атасыз. Демек, бизден толук курс лечениеңизди алыптыр. Андан кийин мына бир ай бизде жүрдүңүз дагы 3 айдан бери ошол мен берген ыкмаларды колдондуңузбу? Ооба. Эч нерсесин бузган жоксуз. Так, эми бүгүнкү күнгө абалыңызды айтыңыз. Бүгүнкү күндө абалым жакшы, Кудайга шүгүр, жакшымын. Эмиккен жерим жок, алым кеткен жери жок. Давлениям өйдөгдөй болгон жери жок. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бир күндө улузарага 2 жолу барам. Абдан жакшы. Демек, сиз күнүгө мен айткан курсакка массаж жасап атасыз, Висцераль массаж жасап атасыз. Денеңизге күнүгө лимфа массажды жасап атасыз, Тамакты жөндөп атасыз. Теге сууну ичип атасыз. Демек, мен айткан нерсенин баарын жасап атасыз. Кадимкидей өзүңүзгө жакшы сезип калыпсыз, Дагы кайсы жактарды сездиңиз? Эмнеге, кандайча кыйналган эмнеңиз? Дагы кененирээк болсо айтып бере бериңиз. Көп эле нерселерим бүт эле жакшы болуп деп эсептейм. Сизде операция болот деп айтты беле? Операцияга деген операцияны бирок көтөрө албайсың. Октябрга жетсең жеттиң, жетпесең жетпей деле каласың деген ошол жерден республиканский больницадан балама мамаң азыр бир 20 мүнөттүн ичинде кандай болуп келет, ылдамыраак бул жерден алып чыгып кетти. Ошо менен эшикке чыгып, анан алып кеткен. Андан кийин скорыйга баргам, скорыйдан немеге больницага жаттым, кардиологияга. Кардиологиядан чыгарып атканда деле 5 күн жашайсызбы, 10 күн жашайсызбы, жашап туруңуз. Маму даарылар менен бир пакет толтурабыз, дарыз берген. Ушулар менен неметип жүрдүм, алдарын дагы жаныма түшүрчүмесин, азыр Кудайга шүгүр 4 айдан бери дары ичкен жок. Эч кандай дары ичкен жоксуз. Биздин медцентрди кайдан көрүп калдыңыз? Неме, телефондон көргөм. Мурда баягы ковид убагында сизди көрүп, сиздин физиотерапияларыңызды жасап жүрчүмүн. Ковид болгондо да ошо физиотерапиялар менен жана кайнак суу ич дегениңиз менен ошол менен жакшы болгом. Ошондон улам сизди башка жакта деп элестетчүмүн да, башка жакта иштейт болчу керек деп. Анан эмесемде адресиңиз бияқта экен, сразу чалып турдум келдим. Так. Урматтуу мекендештер, мен тамашалап калам да, келгенде действительно кандын ичин, биз каныңыздын ичин тазалап көрдүңүзбү? Қан бул жан деп бир пациент мага жакшы подсказка айтты да. Каның тазабы? Жаның таза экен да, действительно. Биз канды тазалайбыз. Биздин медцентр кан менен без тамырды тазалайбыз. Ошон үчүн лечениябыз бардыгы окшош болот. Жаш балада деле кан бар, төрөлгөн бала кан менен төрөлөт, жүзүгө чыккан адамда деле кан бар. Демек, биз канды тазалайбыз. Жана кандын ичинде жүргөн керексиз нерсени алып кетип аткан без тамырларды, лимфа түнчөктөрүн тазалайбыз да. Биз ошону аракет кылдык эле, мынакей Кудайга шүгүр, кадимкидей жакшы натыйжаны көрүп отурат. Негизгиси, сиз өзүңүз жасадыңыз ушуну, чынбы? Мына, биз 30% жардам беребиз деп айтканмын, 70% өзүнүн адамдын аракетинен биз ошол жолго салып коебуз. Анан мына 1 ай биз ошол жолго салып коебуз. Анан 70% үйдөн 33 ай мына ошол нерселерди жасады. Мен келгенде тамашалап кара кыз деп коёмун. Мына азыр ак кыз болуп калыптыр. Дене агарган, кожа агарган, келгенде даже көздү мындай көтөрө албачу. Көзүңөрдү көтөрө албачыңар, өтө алыңар жок келгенсиңер, Так, мына эми азыр Кудай буйрса, кадимкидей действительно өң тазарыптыр, мына. Көздөр бакырайып турат, өзү бакыран көз экен. Мына көздөр бакырайып турат. Дагы мен сизди 2 жыл мен сизде, сиз менде немеде жүрөсүз.
көзөмөлдөп аласыз. Мына 4 ай өткөн болса, азыр дагы бир курс лечение аласыз, дагы 3 айга айдайм. Эми, урматтуу мекендештер, мен канды көрсөтүп коеюн. Действительно каны өзгөргөн. Мынакей, кан өзгөргөн. Жок дегенде эритроциттер чоң болуп калган. Абдан кандын ичинде керексиз нерсе толтура болчу. Бирок бул жерде деле мына дайсык бар, мына майда митекурт жүрөт. Бир аз өзгөргөн эритроциттер жүрөт. Бирок негизинен карагыла, эритроцит абдан тазаланган. Сиз действительно адам өзүн караса эле ушунчалык жакшы натыйжага келет. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге ден соолук каалаймын. Өзүңүздөрдү сүйгүлө, өзүңөрдү карагыла.